Кытайдын 16 жаранын хулиганчылык кылган үчүн кече жакында камап салдык. Аны баарыңар көрдүңөр. Анан аларды куткара алмакчы болуп Кытайдын тышкы иштер министри келди. Биздин бийликке келди. Бирок анысы деле бесполезно болуп калды. Анткени ал кытайлар январдын ортосуна чейин камакта калышты. Демек, силердин көпчүлүгүңөр ойлогондой азыркы заманда мурунку жашоо жок азыр. Сырттан келип басым кысым жасай берсе эле бийлик коруп кетип, тартипсиздерди, мыйзам бузгандарды кое берет деген заман жок азыр ужечи. Ошол Кытай тышкы иштер министринин визити ийгиликсиз болуп калды алар үчүн. Ал эми Кытайдын жарандары болсо камакта калды. Бул бизде мыйзам биринчи орунда туруп, тартип күчтүү, мыйзам күчтүү экенинин далили. Экинчиден эсиңердеби? Жакын арада деле, чукуларда деле Россиянын кээ бир атуулдары биздин мыйзамдарды бузуп камакка алынышкан тоже. Анан Россиянын элчиси, ГКМБ башчысы Ташиевке жүгүрүп келип, ошондой суран деле, анысы деле бесполезно болуп калган. Бесполезно болуп калды. Ал Россия атуулдары дагы эле камакта отурат. Жакында мыйзам алдында жооп беришет. Демек, сырттан басым кысым болсо, же чоң мамлекеттердин өкүлү келип эле ушинтип суроону койсо, тартипсиздер, мыйзам бузгандар бошонуп кетет деген ой силерде мындан ары болбосун. Бизде мыйзамдар күчтүү, тартип күчтүү, иштеп атабыз, көрүп атасыңар. Ал тартип бузуучу биздин атуу болобу же чет элдик болобу, баары мыйзам алдында бирдей. Кыргызстан мыйзамдарынын алдында жооп беришет. Ага чейин деле батыштын бир нече шпиондору Кыргызстанда камалган. Аны баарыңар билесиңер. Демек, мурдагыдай ойлоп, Кыргызстан алсыз, жарды өлкө, каалагандай тебелей берсек болот деген ойлор болбосун. Хоть кимиси болбосун, мыйзам бузуу резко камалат. Азыр бизде мыйзам күчтүү, мамлекет күчтүү. Мына президент Садыр Жапаров коопсуздук маселесинде да, миграция маселесинде дагы мындан ары бекем тартип болот деп айтты. Андыктан бекерден бекер дүрбөлөң боло берүүнүн кажети жок. Андыктан бизде мыйзамдар катыш деп жатат. Өзгөчө мыйзам бузуучуларга жана кылмышкерлерге, жана хулигандарга, жана бузөтөрлөргө каршы бизде мыйзамдар катыш деп жатат. Андыктан дүрбөлөң боло берүүнүн кажети жок. Менин айтарым ошол.